Орозайым Нарматова ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Кемпирабадчылардын жакындары тегерек стол өткөрүлүдө эле жарыгын өчүрүп койду. Алдыда ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? Кемпирабад ишине байланыштуу камалган Орозайым Нарматова кече 30 январда үй камагына чыкты. Жактоочу Нарматованын саламаттыгынан улам сот чукул түрдө бөгөт чарасын караганын билдирди. Орозайым Нарматованын саламаттыгын ачарлап кеткени буга чейин эле айтылып, 27 декабрда сот учурунда эс учун жоготуп кулап түшкөн. Ал былтыр октябрда оппозициялык маанайдагы саясатчы жана активисттер менен кошо кармалган. Ал эми бүгүн 31 январда Кемпирабад иши менен кармалгандардын жакындары, адвокаттар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер тегерек стол өткөрүштү. Барынан кызыгы, Достук мейманканасынын жыйын өтө турган залында электр жарыгы өчүрүлгөн. Администрация муну залдын электр зымдарынын күйүп кеткени менен түшүндүрдү. Акырында тегерек стол шамдын жарыгы менен өттү. Укук коргоочу активисттер Кемпирабад ишине жашыруун грифи берилгенден кийин абактагылардын сотуна адвокаттардан башка эч ким кире албайт. Кылмыш иши боюнча маалыматтар жашыруун болуп, коомчулукка маалымат жетпей каларын айтышты. Соттук териштирүүгө доступ кандай болот? Омбудсман кире алабы? Омбудсмандын сотрудниктери, эл аралык уюмдар кире алабы ошол жака? Ким кире алат? Журналисттер, мен силерге сразу айтам, кире албайсыңар. Мен кире албаймын. Тууган уруктарына сразу айтам, кире албайбыз ал сотко. Эмне болгонун билбейбиз. Азыр биздин жалынганыбыздагы бир Кудай, анан кийин бир адвокаттар гана болот. Бүгүнкү күндөгү Кемпирабад боюнча соттун жүрүшүн мен ошондой элестетип атам. Биз ойлогонбуз, мынакей булардын кармалганы тууралуу өтө көп мындай карама каршылыктар. Булардын башкаруу чарасы боюнча карама каршылыктар, экспертиза боюнча карама каршылыктар толтура, тергөөнүн жүрүшү карама каршылыктар толтура. Мен үмүт кылганым, соттун жүрүшүндө ошолордун баарына чекит коюлат, ошолордун баарына биз жооп ала алабыз деген үмүтүм бар болчу. Бирок ал үмүт бүгүнкү күндө мен кайра адвокаттарга кайрылам, юристтерге кайрылам, бул жерде отурган укук коргоочу болгонум менен мен дагы силердин бүгүнкү күндөгү тажрыйбаларыңарга, айткан юридикалык жагдайларга өтө муктажбыз, тууган уруктар да муктаж. Укук коргоочу Таттыбүбө Эргешбаева сөз эркиндигинин чектелиши, оюн эркин айткандарга болгон куугунтук, авторитардык бийликтин орношу, президенттик башкаруунун натыйжасы экенин айтты. Установление грифа секретности по всему делу, он носит абсолютно противоречивый характер, и я считаю, что это политический заказ, никак иначе. И в связи с этим для меня самое ужасающее то, что мы в самом начале принятия данной Конституции предупреждали, что суперпрезидентская модель, он приводит к усилению авторитаризма, именно авторитарной модели власти. И именно в этой власти будут в основном подвергнуты опасности гражданские активисты. Вот мы с вами уже подверглись этой опасности, что будут под прессинг попадать именно независимые средства массовой информации и также частные блогеры, которые это вещают. И сегодня мы пакетно видим инициативы, которые ограничивают права и свободы граждан, человека, ущемляются принципы гласности, открытости, и массово пресекаются какие-либо действия, которые мешают действовать данному режиму. Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы чыгып, Кемпирабадды коргоо комитетин түзгөн 30дай адам 100 күндөн бери абакта олтурат. ИИМ аларды массалык башаламандык уюштурууга айыптап жатат. Жактоочулар кармалгандардын кылмышы далилдене электигин айтышууда. Кыздар менен теңелбей эле коюшпайбы эми ошо бийлик? Ошо Ташиев, ошол укук коргоочулар чоң эле эми эркектер го эми. Ошо кыздарга атаңдашпай эле коюшпайбы эми? Алардын колунан эмне келет өзү? Эмне келет? Ачык эле сүйлөшүп отурса, кафеде ачык эле сүйлөшүп отурса, ал нерсени биз ошто деле ачык сүйлөшүп отурабыз, өзгөндө деле ачык сүйлөшүп отурабыз Кемпирабад жөнүндө. Ал нерсе камап эмне сүйлөө ошол гриф секретность болсо эле сүйлөбөй калат деп ойлоп атышабы? Ал нерсе айтыла берет баары бир, айтыла берет. Ал арада Кемпирабадтын иши боюнча башкы прокурор үн катты. Прокуратуранын 2022 жылдагы ишмердиги боюнча өткөн маалымат жыйында Курманкул Зулушев Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандар тергөөдө көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын айтты. Кемпирабад
боюнча деп атасыз, бул Кемпирабад деген коомчулукта аталып калды. Бул негизинен козголгон кылмыштар башка мааниде билесиз. Козголгон азыркы ошол айыбы күнөөлүү деп шектүү болуп аткан адамдардын бардыгын тергөөсү жүрүп атат. Прокурорлор башкаруу чарасы боюнча гана сотко катышып атат. Ушуну бир терең түшүнүп алсаңыздар да, сотто алардын күнөөсү каралып жаткан жок. Башкаруу чарасы каралып жатканда тергөөнүн кызыкчылыгы, тергөөнү далилдеш үчүн прокурорлор чыгаргыла деп тергөөнү басым жасай албайбыз биз. Алар камаш керек, камап алып тергейбиз деп кайсы тергөөчү, улуттук коопсуздукпу, МВДбы же прокуратуранын өзүнүкү алып келсе биз ошого макул болобуз. Анткени тергөөчү өзү билет. Ал ишти аныкташ керек да. Ошондуктан бүгүн бизде башкаруу чарасы гана катышуу иштери жүрүп атат. Ал эми ал жерге шектүүлөрдүн бардыгы бүгүн тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тарткан билесиз. Маалымат жыйында Зулушев Акын Болот Назаровго 10 жыл сураган прокурор боюнча дагы комментарий берип, айыптоочу канча жаза убактысын сураса дагы өз эрке, биз ага басым көрсөтө албайбыз деди. Акын Болот Назаровдун Москва районунда болгон фактысы боюнча кылмыш козголгон билесиздер, бирөөнүн жананын аты менеп кеткени боюнча айыбы бузулуп, тергөө аяктап сотко жеткен. Сотто катышкан прокурорду мен жогоруда айтпайдымбы, өз эрке. Басым болбойт. Эгерде ал күнөөсү бар деп санаса, ал канча жылга кеси боюнча соттон сурайт. А катышкан прокурор ошол максатта 10 жыл сурап атат. А ушул жерде мына сот адилеттүүлүгү, сот күнөөсү жок деп актап атат. Биз катышкан прокурорду аша чаап сурагансыз деп ал боюнча апелляция жазганыбыз жок. Себеби соттун чечими туура деп чечтик. Ар бир катышкан, ишке катышкан прокурорлорго биз эркиндик беребиз. Ал өзү катышат, ишти эң жакшы ошо прокурор билет. Демек соттук териштирүүдө кандай ички туюму менен кылмыш бар десе, ал мыйзам боюнча ошол статьяда көрсөтүлгөн санкциялар боюнча жыл сураганга акысы бар анын. Бул баягы жумушта боло турган нерселер да. Журналисттер Зулушевден мурдагы министр Алымкадыр Бейшеналиевдин иши боюнча дагы сурашты. Иш козголуп кайра жабылып калган үчүн прокурор жооп береби деп. Алымкадыр Бейшеналиев боюнча журналисттер дагы айтканда, депутаттар айтканда маалымат бар бизде. Негизинен козголгон кылмыштердин баары кылмыш жазык процессуалдык кодекстин талаптары боюнча биз жалпы көзөмөл коррупция башкармачылыгы жогоруда айтып кеттим го маалыматтарда. Ошонун негизинде текшерүүдө аныкталган кылмыштын белгилери бар деп биз кылмышын козгогонбуз. Кылмышты козгогондо ал кылмыш далилденет, бул сотко жетет деген ишенич болбойт да. Бизде кылмыштын белгилери бар экендиги билинсе кылмыш козгойбуз. Ошол тараптан кылмыш козголуп тергелип жаткан, бирок Ички иштер министрлигине баягы министр менен биздин арабызда кандайдыр бир пикир келишпестик болду да билесиздер. Ал киши бир нече жолу маалымат массалык каражатына кайрылды. Бирок биз тараптан эч кандай жооп берилген жок. Бирок ошого карабастан биз адилеттүү болсун, күч менен тергөөнү бүттү, сотко жиберилбесин деп Ички иштер министрлигине иштердин бардыгын өткөрүп бергенбиз. Алар тергөө жүргүздү. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмыштын курамы деп чечим кабыл алышты. Биз ошого макул болуп, ошол ойдон токтодук. Ал эми Бейшеналиевдин укугу бузулган боюнча арыз менен кайрылса, биз тиешелүү кызматкерлерди эгер ошондой аракеттер болсо биз карайбыз. Бүгүнкү күнгө чейин арыз түшкөн жок, андай маалымат жок бизде. Пикир келишпештик барбы вообще? Пикир келишпестик жок. Андан кийин бир-эки министр да мен жөнүндө кайрылган уктуңуздар да. Мен эч качан жооп берип, маалымат массалык каражаттарга чыккандарга жооп бербейм. Анткени биздин иш ачык айрым, көрүп атасыздар. Башкы прокуратура учурда чуу жаратып жаткан тендер жөнүндөгү маалыматты текшерет. Жыйында журналист 20 жаштагы студенттин ири суммадагы мамлекеттик тендерлерди кантип утуп алганы боюнча Зулушевден сурады. Бул кечеги маалыматтар да чыгып аткан, курулуш жанагы. Биз бул боюнча текшерилекпиз, жаңы маалымат чыкты, тапшырманы беребиз. Баткен облустук прокуратура бул боюнча бүт карап чыгат. Тиешелүү кагаздарды. Белгилей кетсек, Спутник Кыргызстан кечээ Баткенде талкаланган үйлөрдү куруу үчүн мамлекеттик тендерлерди 20 жаштагы студент утуп алганын аныктаган иликтөө жарыялады. Бул соц тармакта азыр кызуу талкууга алынууда. Кымбаттатуунун кезеги Бишкектин таштанды чыгаруу кызматына жетти. Февралдан тарта Бишкекте таштанды чыгаруунун тарифи кымбаттайт.
Бул тууралуу вице-мэр Жыргалбек Шамралиев билдирди. Анын айтымында буга чейин таштандуу үчүн киши башына 22 сом алынса, эми 41 сомдон алына баштайт экен. Баткенде күйөөсүнө өчөшүп 2 жашка толо элек кызын сабаган аял убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Баткен милициясынан кабарлашты. Ал эми кармалган аялдын 3 баласы убактылуу мамлекеттин камкордугуна алынып, Кадамжайдагы балдар үйүнө жайгаштырылды. Эскерте кетсек, буга чейин соц тармакта 2 жашар кызын чырылдатып сабаган аялдын видеосу тарап талкууга алынган. Берүүнү ушу менен жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.